ЛТР Билим Илим каналы Таң Коңгуроо программасы түз эфирде өз берүүсүн алдыга карай улайт. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, биздин куту студиябызда дагы да болсо дал ушул 2 апрель балдар адабиятынын күнүнө карата атайын конокторубуз келген. Анда биз тааныштырып, дагы да болсо маек өтсөк. Албетте. Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү, режиссер, сатирик, жомокчу Токтош Абыкеев агайыбыз, ошондой эле Ош облустук Ташмияшев атындагы балдар китепканасынын директорунун орун басары Жумагүл Калмурзаева эжекебиз бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсыздарбы эжеке агай? Кутматаңыздар менен. Маанайыңыздар кандай агай? Жакшы да. Сонун. Жакшы келип алдыңыздарбы? Ооба, кыйналбай келип алдык. Агай, алгач эле биздин салттуу сурообузду берип өтөлү. Бүгүнкү таңды кантип тосттуңуздар? Негизи эле таңыңыздар кандай башталат? Жакшы башталат, эрте башталат. Агай, дээрлик саат канчада таңды баштайсыздар? Канчада турасыздар? Сен? Мен кадимкидей эле эрте менен саат 5-те турам. 5-те туруп баягы эле өзүбүздүн намазыбызды окуйбуз. Андан сырткары ошол телефонду кармайм. Кайдай маалымат болуп атат экен деп, ушул китепканачылардан берген кийинки кайсы күнгө даярдык болсо, ошол күндүн программалары менен таанышам. Окуп бүткүчө 8 болот, анан жумушка аттанабыз. Мыкты сонун. Биз жалпы көрүүчүлөрүбүздү экран астына жакыныраак чакырабыз. Анткени бүгүн эң мыкты темада маек курган турабыз. Аны эмесе маегибизди баштай берсек, агалагачы эле агайга суроо берип өтөлү. Агай, бүгүнкү күндө дээрлик көпчүлүк балдар да ушул орус мектептерге барып, көбүнчө орус тилдүү болуп калышты. Ошол балдарга ылайыкташкан атайын кандай кыргыз тилдүү жомокторду жазып атасыздар? Эми ар түрдүү болот. Жомокту программа менен жазылбайт да. Кыял келип калат, ошо жазып коесуң. Анан алар менен неме болуп туруш керек да, жолугуп туруш керек да тез-тез. Агай, ушул сиздер жазган жомоктор канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө балдарга жетип атат? Анан канча убакытта бир балдар менен жолугушуп турасыздар? Мен мына Ташмияшев атындагы областтык балдар китепканасына тез-тез келип турам. Андан тышкары мен көп эле жолуксам керек. Колум бошоп калганда же садиктердегилер, садик балдар бакчасындагы немелерге көп мен таанышат өзү. Кирип анан ошолор менен сүйлөшүп коем. Ошондо барып балдарга кирем. Алар сүйлөшкөн убакта аба келди деп аябай сүйүнүшөт, муктаж болуп калышат экен. Анан ошол жерде жомок айтып берем. Өзүм да ошолор менен жомок айтып атып жыргап калам. Мурда бир кызыгы болчу эле, мурда мындай жомокту шатыратып айтчу элек. Азыр жомок айтып атканда неме орус тилдүүлүк көбөйүп кетти окшойт, башка чет тилде сүйлөшүп калышты дагы. Мурда бир кыргызча эле такыратып айтып атсаң, азыр переводчикте котормосу да болуп калдым да. Мисалы үчүн аждар деген илгери өткөн заманда бир чоң аждар бар экен дегенде алар түшүнбөй калышат экен. Кыргызча сөздөрдү орусчага. Аны дракон дешин керек да. Орусча мына дракон дейт го. Биздин аждарлар мындай болот деп өзүбүздүн аждарларды мактап, баатыр кылып, аларды коркутуп, ошондой тынымсыз котормочу болуш керек болуп атат. Агай, ошол балдарга орус тилинде дагы ошол жомокторду кайра которгондо жетпесе керек кыргыз тилинде сүрөттөп, ошондой жомокту жазылышындай кылып айтып бериш. Бир-эки жолу менин жомокторумду которушту бирөөлөр, кызыгып. Аны эми жомокту которуш үчүн жомокчу болуш керек да, нар киши дагы болуп, профессионалдардын профессионалы болуш керек. Анан көбүнчө мына немеден которуп коюшуп атат, жазуучу эместер. Анда оор болуп калат экен. Анда кооздугу жок, корккон жери жок. Мурда мисалы жомок окугандар, кээ бир балдар көздөрү мынтип былдап калчу эле. Анан таң калышып, сүйүнгөн жеринде жеңдик деп бакырышчу эле. Азыр аларга жомок айтыш кыйыныраак болуп калды. Бир топ кыйын болуп калды. Бирок баары бир аларга эгер түздөн түз барып ошо балдар менен жомок айтып турсаң, өзүң дагы жомокту жыргап айтасың, бала ошо балдарга кошулуп алып. Көз бакырагандарга көзүң бакырайып, жакшынакай сүйүнүп, корккон жерине сүйүнүп. Ошондой коом өзгөрүп атат эми. Ошого бирок Кудайдын жаратканы окшойт менин оюмча. Бала ушул жомок угуп чоңоюш керек экен да. Көркөм немени, көркөм адабиятты. Ал алам менен тааныш үчүн ошол көркөмдүк деңгээлди көрүп алган балдарга жакшы болот окшойт. Эми жакшы ойлор келип калганда, идея келип калса, жазып атабыз эми. Ооба. Агай, учурдан пайдаланып айтып өтсөңүз да, ушул жомоктордун балага тийгизген таасири туурасында, пайдасы туурасында кеңирээк айтып берсеңиз. Бир-эки окуясын айтып берейин мен бирөөлөрдүн. Бир жомокту жанкы кайра сураган баягы жомокту айтып бериң дегендер бар да. Ошол алам менен өтүп, мына биз жашап аткан аламга өткөнгө чейинки мезгил алардын көркөмдүк деңгээлин аябай көтөрөт экен. Мисалы үчүн бир эле эбирем бар. Катар жатып алышып жомок окушчу эле. Бир бала апасы экөө да жашайт да. Анан
ошондо айтат да, мына кышында үшүп калышат да. Анан мен эртерээк эле отундарды топтой берейин. Баягы жакканда үйүбүз жылуу болот, тамагыбыз ысык болот, жакшы болот деп бала отун терген чыга баштайт. Отун алып келет, анан апасы сүйүнүп калат менин балам деп, анан күтөт да баласын. Ошол жомок бар да эми. Анан ал ошояктан бир жыландын баласын араба тебелеп кеткен экен, кыйшайып, ооруп. Ошону анан мумия кошуп, эчкинин сүтүнөн кошуп, ошону үйүндө бага баштайт, апасына айтпай. Анан сакайып айыкканда ошол жомокчу немени кайта апасына апарайын, апасы издеп жүрөт да аны деп баягы айтып атат да көңүлүндө. Анан апасына айтат да ошондой кылайын деп. Эсиң бар балам, жакшы, уну атасы, апасы баары издеп аткандыр деп. Анан алып кетип барса, жыландын баласы, мен атам алып бар, мен жыландардын баарынын падышасы, ак жыландын баласы болом дейт. Алып барып анан ошодон неме кылып коет. Анан атасы өлгүдө ыйлап чыкты аткан экен. Анан ошол атасы анан ошону баланы жутат да. Анан жутканда жыландын баласын атасын алдап таштаганда жутуп коет. Анан кайра чыгып келатканда оозунда бул булбул болуш керек да, булбул бар экен. Ошону алып сурады, сага жакшылык кылам дейт. Анан ошо жыланын берет да, немен булбулду берет. Оозуна эмне жакшылык кылгысы келсе айтса, ошондой бала болуп калат да. Ошондой касиет. Анан ошо баары хандын кызын алат да анан кийин. Анан баягы жакшы көчүп жашап калышат. Ошол жомокту сурай беришет кайра. Анан мен таң калдым, бул беркилер аны аз деле сурайт, ошол бала 7-8 жолу айтып бердим, болсо ошо дагы айтып бергим. Неге минтесин десем, ошол бала айтып атат, неберем. Азыр эми окууну бүтүп калышты, чоң жигиттер болуп калды. Сурайт десем, ошол баягы биринчи алып келген отундар бар го, ошону качан жагат, апам качан сүйүнөт деп атат да. Уже хандын күйөө баласы болуп калды, анын кереги жок болуп. Анан ал жомоктун ошо жерине ошо апасынын сүйүнгөнүн коштум да. Демек бир жомоктун таасири баланы ошол ала менен жашап калат экен. Үйүнө дагы кийин көрсөм бир ошол бала кийин үйдө баняга от жыгач жакчы элек да, көмүр. Ошол тердеп келатат да. Анан ошол баланы эмне жаның кыйнадың эми десе, тайтам ушул отундарды жагат деп. Бир жомоктун немеси, менин кыйналганым, мен сүйүнгөндөрүмө кийин мен сүйүнтөйүн деп калат экен да, бир эле баланы айтат. Ошол жомоктуу нерселер да күндүк жашоосун аткарып калат экен. Аткарып калат. Бунун жок таасири жомок. Энен сүтүн ичпей чоңойгон бала бар го. Алар ден соолугу начарыраак болуп калат деп ойлойм да. Ошо 1 жыл, 2 жыл эмчектен чыгарганча баккан бала мунун ден соолугу чың болот. Жанкы жомок менен чоңойгон бала кийинки аламга өтүп калды да уже. Мурда эмчек сүт эле сураган бала кийин чоң илимдүү неберде баштайт, өзүнүн Кудай берген талантына жараша өскөн жакшы болот деп ошентип ойлойм мен. Эжекебизге сурообузду узатсак. Ооба. Эжеке, айтсаңыз, бүгүнкү күндө дал ушул китепканага балдарды ата-энелери канчалык деңгээлде көп алып келишет? Ошол балдардын китеп окууга болгон кызыгуусу канчалык деңгээлде? Анан кандай жааттагы китептерди көбүрөөк окууга кызыгышат балдар? Бүгүнкү күндө Ташмияшев атындагы балдар китепканасында негизинен фонддон баштап берейин мен. 119.948 фондубуз бар да. Ошол фонддун 40% тармак боюнча боло турган болсо, 20% илим тармагына кирип кетет дагы, калган 50% көркөм адабиятка кирет. Бирок көркөм адабиятка кирген жерде дагы орусча көркөм адабият. Негизинен кыргызча адабияттар аз. Биз ошону кыргыз адабияттарды өркүндөтүп, өстүрүп, ата-энелер менен китепканага тартууда көбүнчө биз жазуучуларды тартабыз. Себеби жазуучулар келсе, ата-эне баланы алып келет китепканагачы. Биз ошон үчүн мынабы Токтош Абыкеевичке окшогон Жылдыз, Бек Жылдыз деген эжекебиз бар. Көп эле жазуучу балдар жазуучулар көп бизде. Ошолордун баардыгын тартып туруп, анан ата-энелер ошондо гана китепканага келет да. Бүгүнкү күндө биз мына аламдаштуу технология заманында бүгүнкү жаңы идея менен балдарды китепканага тартып атабыз да. Китептер негизинен кыргызча көбүрөөк келишин талап кылабыз. Кыргызча китептер, жомокторду көбүрөөк окуйт. Биз мына жакында эле экспериментально кылып көрдүк. Ошо кире бериш жерибизге балдарга проектор коюп койдук мультфильмдерден. Мына бүгүн майрам күн болуп атпайбы? Ушу Ганс Кристиан Андерсен өзү 2 кылым өлгөндөн кийин да 2 кылым жашап атпайбы? Ушунун аябай сонун мультфильмдери бар экен. Снежная королева, Дюймовочка, Гадкий утенок. Бүт ошолорду биз кечетен бери ушу коюп берип атабыз. Ар бир өткөрүлгөн иш-чарада бүт ошол акын жазуучуларды даңазалайбыз да. Китепкана кызматкерлери ошо бала менен кошо бала болобуз, ата-энелерди кошо чакырабыз. Ошо менен кошо чоң эле чоң атасы дагы келет. Мына айтып атабыз, биз Токтош аканы, Токтош ака постоянно бизге келет. Бүгүн дагы бизде жомокто.
Бүгүн дагы бул кишини биз жомок окуган чакырып атабыз. Себеби бизде убакыттар, бүгүн ачык эшик күнүбүз. Анан сайттарга чыгарабыз ата энелер менен кошуп. Тынымсыз ошо мисалы бир күндө бир иш чара өтөбү, сөзсүз өзүбүздүн баракчабыз бар Ташмияшев атындагы. Ошо баракчада чыгып биз маалымат берип, аткарган ишибизди элге жарыялайбыз. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, эгер суроодон чыгып кете турган болсо, бизде иримдер бекер иштейт. Эч кандай акылуу эмес, акысыз, англис тили, сүрөт иримдерибиз, музыка, фольклор инструменттерин үйрөтүү боюнча бизде аябай бардыгы бекер. Эжеке канча жаштан катыша алышат ошол Мына китепканага 2-3 жаштан ата эне уже ээрчитип келе баштайт китепканагачы. Атайын өзүбүздүн өспүрүмдөр залыбыз бар. Ошол жерде курчактар бар, оюнчактар бар. Бүгүнкү столду атайын коюп койгонбуз. Ошол жерде 2 жаш болуп, 3 жаш болуп ошол жерге келип отуруп, бала уже китепканага келе баштайт ата энеси менен кошо. Мыктысын ал эми бүгүнкү ушул 2 апрель балдар адабиятынын күнүнө карата эжеке кандай иш чараларды өткөрөсүздөр буга чейин, кандай иш чаралар өтчү эле, бүгүнкү күндө кандай иш чаралар өтүп атат? Бизде негизинен мына китепканачы айтып өттүм го баягы, китепканачылар өзү негизинен ушу бала менен кошо, балдар китепканасы болгондон кийин бала менен кошо баладай эле болуп калат, кыялыбызчы. Ар бир өзүбүздүн жылдык иш планынын негизинде кабыл алган программа боюнча кайсы даталуу күндөр болсо биз тынымсыз иштейбиз да. Айттым го, бүгүн ачык эшик рекламаны 3 күн баштап бергенбиз, ачык эшик күнү депчи. Алдын ала ошол ким менен кандай иш чара өткөзөбүз, ошонун программасын түзүп алабыз дагы, ошо менен балдар менен ишти алып бара беребиз. Бизде даталуу күндөр көп. Мына бир эле кварталда бизге 3000ге жакын окурман келген да. Анын 5 жаш, 10 жаш, 15 жаш, 21 жаш деп бөлөбүз дагы. Анан ошол боюнча окурмандар менен бөлүп ишти алып бара беребиз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Албетте майрамыңыздар менен куттуктайбыз эжеке. Дал ошол 2 апрель балдар адабият күнү менен бүгүнкү күн сиздер үчүн бир өзгөчө майрам экендигин билебиз. Биздин кичинекей бөбөктөрүбүздү дагы майрам менен куттуктап кетебиз. Эми Токтош Абыкеев агайыбызга кайрадан кайрылсак. Агай, дал ушул жомокто негизинен чындык жана ошондой эле ар кандай мифтер өзгөчө чыгармачылык жаатта канчалык дээрлик пайыз кошумчаланып жазылат? Жомокто чындык канчалык жашайт агай? Жок, аны бул өзү ар бир жомок эле мен илимий сөз менен айтпай эле коеюн, эми жомокчу кээ бир кишилер болуп калат экен да, жомокчу тубаса. Эми 70-ке 80-ге чыккан саяк байлар күпүлдөт эле жаш бала окшоп манаста айтат да, жини келген жерде баягы көзүн мурдун арчып, неме болуп, түкүрүн үшүп, ачуусу келип бакырып айтат. Анан эми жомок айткан киши дагы ошондой болот окшойт. Кандайдыр балалык өмүр бою бирге жүрөт экен да. Ошон үчүн айтып аткан жомок, мен дагы бир жомокчу чалбар чар эле өтүп кетти окшойт. Ошону сиз эмне 60-70-ке чыкканда эле жомок айткан эмнеси жагат десем айтат, балдардын таң калганы жагат. Өзү ишенет экен да, ошол касиет болуп калат экен. Мисалы муну атак даңктуу болуп калайын деп эле жазбайм мен. Мен айтып атканда өзүм ошол ишенесиң, дайым ишенип керек да, бул дүйнөгө дайым бул дүйнө була алам, сен үчүн кызык болуш керек экен. Таң калыштууну анан өзүм билдим дегенде билбей калат экенсиң да. Эми агай ушул жаш кичинекей бөбөккө канчалык деңгээлде жомоктун пайдасы бар экендигин айтып өтсөңүз. Жок, бул өмүр бою керек барыбыр. Себеби ол кечээки жаш бала эртең 20-сында эле бала чакалуу болуп калат да, балалуу болуп калат. Кайра ошол алам баласын жакшы тарбиялаш үчүн өзүң бала болушуң керек да. Өзүң таң калган нерсени айтсаң, ал да таң калат. Сага кызык көрүнгөн нерсе. Азыр мисалы үчүн мен мына жомокторго менен өтө баштадым эми. Азыр мындай ушундай жомоктор жазып атам. Мисал үчүн бөлүктө бул жазылып аткан. Бул биология дейм, биология жагынан мына ботаника жөнүндө жазсаң, жосо суу ушунчалык бардык бул аламдагы нерсенин жаны бар экен да. Мисалы үчүн жандууларды минтебиз да. Жосо бир токойду жөнүндө, токой жөнүндө, тоон жөнүндө жомоктор бар. Тоодогу жаныбарлар, кайберендер жөнүндөгү жаныбар жомоктор болуп калат да. Ошол ар бир азыр мен өзүм кайра жашым 70-ке чыкты. Азыр мен өтө таң калып калдым. Бул алам бүт бар жаныбар дешчи эле, биз кичинебизде жаныбар деп койчу эле, жаныбар деп. Ооба. Көрсө бул дарактын өзүнүн жаны бар экен, кадимкидей алар мына жерден өсүп, анын баары жалбырагын таштап жүрүп атса, суундагы жаны бар экен да. Бул дагы өзүнүн жашоосу бар экен. Муздай алат экен, асман кучат экен, буу болот экен. Кир болуп калса өзүнү жуунтуп баягы жерге сиңип бияка көтөрүлүп күндүн немесине караса асманга чыгып аба болуп аламды көрүп биринчи
жүрген. Ана жерде су болса төгіліп кетеді да. Буу болуп турат экен да. Буулар топтолуп булут болуп жашайт экен. Анан ошол убагында табиаттын немеси менен ошол жерден кайра салып түшүп кетпей бардыгы чачырап түшөт экен. Деп жыргап жашап атат суулар. Ошол эми мындай жомоктор ошондой бир ой келе баштады азыр биздин менин башыма. Агай, жомокчу катарында сиз дагы ушундай китептерди жазып келесиз. Кичинекей бөбөктөр эле эмес, улуу жаштагы инсандар дагы жаштык кезин эстеп, же болбосо китебиңизден алайынчы деп колуңуздан алып кеткен учурлар болду беле, кездештиби? Жок, мындан бир 15 жыл мурда телефон жакшы күчүнө кире элек мезгилдерде китепти талашып алчу. Мен анан алып алсам мен кайра бир китеп жомоңон берси дейт. Бул жомок бир 15-20 күндө эле сатылып кетет дейт элем да. Азыр эми жаңы билим берүүнүн жаңы бир коом өсөт экен да. Азыр эми кыйыныраак алышы. Ушул жерден эжекебизге кайра суроо узаталы. Эжеке, жогоруда агайыбыз айтып кетти, мурундары уюлдук аппарат жок кезинде китепти аябагандай сүйүү окучубуз деди. Көрүүчүлөрүбүз дагы бул нерсени тана алат. Ал эми азыркы учурда кичинекей бөбөктөрүбүздүн телефонго кызыгуусу күчпү же жомокторго, дал ушундай балдар адабиятына кызыгуусу күчпү эжеке? Мындай да өзүңүздөргө белгилүү телефон кызыгуу көбөйүп кетти. Бирок биз китепканага ошону мектептер менен тартып алып туруп, ушул китептерди курчактарды ойнотуу менен жеткизебиз да. Театралаштырып туруп, ошол окурманга жеткизишке аракет кылабыз. Телефонду кармаган чагында деле, бирок ушу китепке көбүрөөк кызыктырышка аракет кылабыз да, себеби бизде көргөзмөлөр турат. Ошонун китептин сүрөтүнө кызыгат жаш балачы. Ошол сүрөттөн караган сайын бала китепке кызыгат да, кызыгат. Ооба, эжеке, сиздер ушундай мыкты аракеттерди көрүп атыптар, балдарды китепке тартуу максатында. Ал эми бардык нерсе үй бүлөдөгү тарбиядан көз каранды эмеспи? Ата-энелер, же болбосо эжелери, агалары ушу кичинекей бөбөктөрдү китепке тартуу үчүн кандай аракеттерди жасаш керек? Эми бүгүнкү күндө ата-эне китептерди китепканага келиш үчүн ата-энелерди бизден көп реклама жүрөт да. Анан биз атайын барып, ошол мектепте болуп атайын биз ата-энелер менен иштеген өзүбүздүн бөлүм бар. Ошол менен көбүрөөк китепке аракет кылып тартабыз да, себеби баягы бекер деп атпайбызбы? Сүрөт тартуубуз бекер, англис тилибиз бекер. Вот ошону кызыктырганда гана ата-эне ошону көрүп келе баштады да. Азыр биздин мындайча айтканда биздин немебиз жогору да, рейтингибиз бүгүнкү күндө. Көбүрөөк тартып атабыз китептердичи. Но эми азыркы күндө ааламдаштыруу телефонго көбүрөөк кетет. Биз аракет кылабыз. Эжеке, анан бүгүнкү күндө чет тилден которулган китептердин же болбосо ушундай китептердин маани маңызы жок деп атышат да. Бул нерсеге көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым маани маңызы жок деп айта албайм. Аны маанилүү. Ал ар бир жазуучу, ар бир чет өлкөнүн жазуучусу болсо дагы, аны которгондо дагы ал китеп өтө маанилүү эгер окусачы. Ал ошо маанилүү болуш үчүн сүрөттү көбүрөөк сүрөттүү китеп кылып чыгарып атышат. Ошол эмне чет өлкөнүн китептерин барактаган сайын сүрөтү көп да, Токтош ака. Себеби маанилүү. Ал китепти эгер билип, ошону аракет кылып окуган адамга ал китеп өтө маанилүү. Эжеке, анан бүгүнкү күндө сиздердин китепканаңызда ошол чет тилден которулган китептердин канча саны бар? Негизи эле келип турабы ошол чет тилден которулган китептер? Тура, бизде проекттер менен иштейбиз. Мерсика проектиси бар, сайт бар, керемет окуу бар. Кече жакында эле бизге Мерсикодон келди. 1000ге жакын китеп келди. Ошол сен айткан баягы аябай чет өлкөдөн которулган китептер кичинекей, бирок ичи сүрөтү менен окурманды кызыктырабыз да. Биз атайын көргөзмөбүз бар, ошо Мерсика проектиси менен аябай сонун кыздар иштерди алып барып атат. Октсон, агайга кайра сурообузду узатсак, агай, жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, жомок бул программага салып жазуучу нерсе эмес, оюбузга келген бир шык пайда болгондо жаза калчу нерсе депчи. Анан сиз көбүнчө кайсыл жааттагы жомоктор оюңузга келип, ошол жааттагы жомокторго басым жасап жазасыз? Анан эң алгачкы жазган жомогуңуз канча жашыңызда эле, агай, эстей аласызбы? Эң алгач 5-6 класста бир жомок жаздым эле. Анан барып акам немеге жеңеме бердим, айтып, мен жомок жаздым деп. Болду, эштен мойман ойноп жүрөбүз, анан бир маалда экөө сүйлөшүп, сине жакшы жазапсың деп мактап кой деп атат бирин-бири. Жок, өзү бул ойдо жок эме. Жомокчу болобуз деген эле ой жок болчу. Анан кантип аралашып калдыңыз, агай? Эмне кызыктырып калды сизди ушу жомок кааламына келип жомок жазып калууга? Мен немени аңгеме мени кызыктыра баштады. Биз уже студент болуп калганда. Ага чейин жазып жүрдүм мен. Анан бирок новелла менен новелланы аябай жакшы көрүп калдым. Мапасан деген француздардын немеси бар. Анан Чеховдун жомокторун таң калдым. Анан ошондо аңгеме неме жаза баштадым. Новелла. Анан мен
Анан бирөөгө мен мындай бирдеги жаздым газета чыгарыш кыйын эле да. Газет чыгышканчыларды мындай сыртынан карачыбыз да. Анан бир жолу бир редактор калпарында бир райондун редактору. Анан мен карасам мен жомокторум көбөйүп кетти. Анан аңгемелерин көп чыгарышат, новелланы көп чыгарышат. Анан мен бир күн айттым, дагы жомок жазат элем дедим. Газетага чыгат деп ойлобойсуң да. Мен анда режиссер элем, мен режиссер болуп калган эмес. Анан алып келсем, бул жомок канча жомок бар деп билбейм, 100 чакты болсо керек деп. Анан алып келип машинка менен баскан мезгилде анан Узун түндүн жомогу деп бир район, мен только режиссер деп билишчи. Узун түндүн жомогу деп Ноокат таңы деген газета бар. Күндө окулат, анда аябай элдин баары газет окумайынча болбойт эле да. Күзүндө башташып жазга чейин баягы жомок кетти. Анан баары жомокчу деп карашты мен, анан бул каяктан мен жомокчумун деп. Бул көп кырдып жазып көрдүм, анан кийин аңгеме новелла жазбабай жомокчу болуп калдым окшойт. Карайлы ушу аңгемеден жомокко өтүп кеттиңиз, э? Эжекеге кайра суроо узатсак, Эжеке, анан ушул балдар арасында атайын китеп конкурстарын уюштуруп турасыздарбы? Ооба. Кандай жаатта китептерди, кандай ошол сынактарды өткөрөсүздөр, кандай этаптар менен? Биз атайын мына мектептер менен, ушу шаардагы мектептер менен ар бир класс боюнча эксперимент кылабыз, сабаттуулук боюнча. Ошого кызыктырыш үчүн биз билектерди алабыз, минутасын окутабыз. Мектептер келет, райондордон дагы келишет. Ошонун сабаттуулугун ашырып, минутасына тез окуш үчүн атайын конкурстарды бир жылына 4 жолу өткөрөбүз. Жылына кичинекей балдар үчүн 4 жолу. Кичине балдар үчүн, ооба. Себеби ал үчүн мугалимдер өзү да кызыктар да, окуучуларды алып келет. Сөз белек печкегибиз даяр. Ошентип окурмандарды сабаттуулукка үйрөтүп, конкурстарды өткөзүп турабыз. Эжеке, жогоруда айтпадыңыз, сиз атайын жазуучулар менен, дал ушул жомокчулар менен иштешебиз дедиңиз. Алардын бири дал ушул биздин жаныңызда отурган белгилүү инсаныбыз Токтош Абыкеев, жомокчу, кинорежиссер, Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү. Дал ушул инсандын канча китеби дал ушул сиздердин китепканаңыздарда азыркы учурда бар? Эми Токтош Абыкеевди биз көптөн бери билебиз да. Бул сатирик, режиссер, бир эле ошол режиссура, сатирик деп эле биз китепканада жомокчу келатат деп балдарым Абыкеевке көп чуркаган мезгили бар да. Анан Токтош Абыкеев канча китеп чыгарса биринчи бизге алып келет. Себеби биз ошонун бет ачарын өткөзөбүз. Жомокчубуздун жаңы китеби чыкты. Бизге бир 10-дон 15тен ашык китебиңиз биздин китепканада бар да. Атайын өзүнчө көргөзмө кылып койгонбуз. Себеби биздин бирден бир мындай эмне дейт, колдого бар алтынды даңктап барктап алайлы деп жомокчубузду даңазалашка аракет кылабыз да. Себеби жомокчу бирөө эле да. Эжеке, дал ушул мурунку учурларда китепти сүйүп, кийинки саны чыкса, кийинки томдугу чыкса, кийинки уландысы чыкса деп күткөн жаштар бар эле деп эдиңиздерби жогоруда? Ал эми азыркы учурда биздин кичинекей бөбөктөрүбүз же болсо окуучулар атайын Токтош Абыкеевдин кийинки санындагы атайын жомоктор чыгыптыр деп издеп келген учурлар барбы? Болот. Издеп келгендер болот. Себеби биз бүгүн окубайт балдар телефон кармайт дебейт. Кээ бир ата-энелер балдарын жакшы тарбия берет да. Издеп биздин жомокчу ким? Себеби биз рекламаны көп кылабыз да. Токтош Абыкеев 1-июнда аябай биз менен бир күн кечке отурат. Биз быйыл эле көрбөйбүз да, бул кишини канча жылдан бери көрөбүз. Изилдеп келет ушул Абыкеевдин китеби барбы? Азыр төштүк, эр төштүк китебиңизди күтүп атабыз. Биз ошо эр төштүктү окурмандар менен кошо күтүп атабыз. Качан чыгат? Мынакей чоң стимул, мотивация агай сизге берилди го. Окуучулар сизди издеп келип жүрүп китебиңизди алып, кийинки жомокторуңузду күтөт экен агай. Эми дагы шашпасаңыз болбойт, дагы кийинки жомокторду жазуугачы. Ооба, сөзсүз түрдө. Агай, анан бүгүнкү күндө атайын ушул жомок жазууга же болбосо аңгеме жазууга кызыккан бизден жаштар арасында же болбосо башка дагы жазуучулар барбы? Негизи жазганга аракет кылгандар барбы? Жомокпу? Жомок. Ооба, жомок аңгеме. Мен анчайын кол бошобой калды бар жаш өткөн сайын. Бирок көбүнчө ошо акындар чыгып атат да. Акындар. Мен канем жомокторду чыгарсак Кыргыздын эң бир чоң байлыгынын бири кумтөр. Чоң кумтөрдөн да чоң. Кумтөр бир эле кем болсо, андан башка Кыргыздын жомокторундай жомоктор өтө аз. Мен бир жолу мага бир жомокчу деп мени сыйлап, бир Африканын жомокторун алып келиптир. Мен анан булар кантип жазат экен деп аларды окусам, мен такыр түшүнбөй койдум аларды. Такыр эмес эми түшүнөсүн, мен үчүн ал жомокторду окуш өтө кыйын. Биз Африкада көрбөсөк, баары жаңылашып жүрсө, көбүнчө эми илгери. Алар крокодил сүйлөйт экен, да бирдеке кылат экен, ал коомду жакшы билбейт экенбиз, биздин балдарга. Өзү негизи жок жомокчулар
жомоқты айткан жомокчуларды көбөйтүш керек болуп атат. Канткенди көбөйтөбүз агай? Муну билбейм, мен уюштуруу жактарын уюштургучтар бар да азыр оңойлой айтса керек. Жомок айткан айтуучу эжекелерден, жаш балдардан жомок айткандардын бир конкурстарын уюштуруш керек деп атам. Себеби ошол кече бирөөсү айтып атат, мектепте балдар кантип тарбияласа, менин досум бар, бир классташым Молдобаев деген. Өтө туаса бир чөйрөнүн эмеси. Ошол айтат. Балдарды кызыктырыш үчүн балдар не только кызыктырбай мектепте. Эркек мугалимдерди жөн айлык берип, ошолорду мындай кийинтип жүрүш керек дейт. Ал мектепте мисалы аял заты толтурат. 90% ушундай мектептер бар экен. Аларды окуучулар сыйлабайт экен. Жакшына кийинип жүргөн эркек работниктер болуш керек, ишке келгендер болуш керек дейт. Ошондой эле мына ушундай кылып жомокчулардын өзүн көбөйтүш керек. Балдарды кызыктырыш үчүн. Ичинен жомок айттырып, эми муну биз айтып көрөбүз, бир программа силер менен байлашсак, ошо теманы кылайлы. Жомокчуларды, жомок айткан, ырларды ырдаган жаш балдарды, ушундай бир балдарды аралашыш керек болуп атат да. Кыргызстан боюнча даже биз неме кылсак болот, мектептер аралык, мектептердин ичинде ошондой конкурстарды кылыш керек да. Жаңы актаңдар чыгып атпайбы баары? Чыкпай калат деген жерде акындар чекеден чыгат. Балдарга аралашыш керек. Жаңы тарбиянын бир нече түрү бар да. Жомокчулардын өзүн көбөйтүш керек, конкурстарды көбөйтүп коюш керек. Анан булар азыр кызыгып турган маселелер. Жоксо силер менен кошо ушуну уюштурсак болот. Уюштуралы. Көбөйтүп алайлы. Кубаса бирин айтты, анан жанынан өздөрү барышат да. Ооба. Агай, негизи бала менен иштешүү оңой эмес да, анан ушул сизге эгерде кайрадан кесип тандоо, же болбосо өнөр тандоо мүмкүнчүлүгү берилсе, сиз кайсыл жаатта тандамаксыз, кайсы кесипти тандамаксыз? Азырбы? Ошондой мүмкүнчүлүк сизге кайрадан берилген болсо. Мүмкүнчүлүк болсо? Ооба. Жа бул ушул педагогика деген нерсени түшүнүшүбүз керек экен. Тарбиянын жөн эле мектептин эжекелерин неме кылып атат кече. Наркотикаларды, наркомандар болуп атпайбы, кичине башкача азыркы жаш балдар ушулардан чыгыш, бул эң трагедиясы баланы айтып атат да, бул ата эненин башына түшүгөн нерсе да. Эгер балаң жакшы болуп окуп атса, өзүң бактылуусуң да. Жыргап, өзүнүн кесибин таап алса. Ар күн Кудай ар биринге кесип берет да. Бирөөсү чыгачтарды оңдойт, бирөө машина оңдойт. Бирөөсү жылкыны жакшы көргөндөр бар, бирөө чыгармачылдар. Ошон үчүн ошол балдар өздөрү тандап калат деп атам, өз негизи балдар менен иштеш керек. Ошондо агай сиз кайра эле дал ушул өзүңүздүн азыркы кесибиңизди тандамаксыз, Ооба. Эжекеге да ушул суроо болсун, эжекесиге да ушул суроо. Сизге ушул эле мүмкүнчүлүк берилсе, сиз кайсы кесип тандамаксыз? Эгер мага мүмкүнчүлүк берилип калса, биз эми Советтер Союзунун адамыбыз да, биз кичинебизден мен атама көп ыраазы болом да. Жомокту атам көп айтчу, атам өзү кошокчу болгон. Согуштун ардагери болгон, анан мен ушул атаман көбүрөөк сабак алган үчүн мен кайра эле ушул китепти бизге көп окутчу үйдөчү. Өзү баягы Каныбекти көп окуйт эле, атам раматылык. Бизге жомок китепти көп окутчу да. Мен эгер кайра жаралып кала турган болсом, мен кайра эле китепканачы болгум келет. Ушул эле кесипти калмаксыз. Китепканачылардын да балдар адабияттын күнү экен, мен библиотекарь дүйнөдөгү эң жалкоо адамдар деп элем да. Бересиң, отурасың, китепти ошону берип коесуң, кетесиң. Азыркы мына неменин ордуна аябай булар таң калам мен. Бирөөнүн баласын барып окут деп алып, ушуларды уюштурат экен да. Китепти бирөө жазып койду, ошону кайтып берип коюшуң керек эле да. Бул библиотеканын, китепкананын кыздарына бардыгына ыраазымын да. Булар кой деген киши жок, бирок баардыгы өздөрүнүн иштерин ушундай бир сонун кылат. Кайра жалгоочуларды өзгөртүп турушат. Демек, китепканада эң иштирмандар иштейт экен, Өтө, жок, чындыгында. Текшерген комиссиясы да болсо керек, бирок эми канчалык кыргыз кичине болуптур бүгүн деп турган бүтүрбөйсүн, эртеси бүтүргөн да биздин поколение алиги иштерин. Азыр жанталаш иштеп аткандар булар жакшы иштешет экен, чынын айтайын бул. Бул бүгүн апрель күнү баягы китеп балдар адабияты күнү болбосо дагы рахмат, булар жакшы. Ошончо китептер жоголуп кетиши мүмкүн эле. Шылтоо көптөн. Керемет. Ушулар ар бир китептерин тааныйт экен, мен барып алып. Ушулардын ишине таң калып эле барам көбүнчө. Өтө жакшы иштешет. Аягында сонун агай, керемет. Дал ушул бүгүнкү 2 апрель балдар адабиятынын күнүнө карата келип
атайын куттуу студиябызда сиздер өзүңүздөрдүн таанышмандуу болуңуздар жана ошондой эле дал ушул билим жаатында, илим жаатында, балдарга атайын жомок жаатында тарбия берип жаткандыгыңыз менен биргеликте маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат айтабыз. Дагы бир ирет майрамыңыздар кут болсун. Эми убакыт деген учкан куш, сиздерге эркин микрофон берилсин, агай. Бул баягы мен айтайын Айтыңыз. сен тышка коюп кой. Айта бериң, мен кошумчалайм. Бүгүн өзү балдар менен иштеш керек да. Ошо адамзат өмүр бою баланы тарбиялап кетиш керек экен да, ата-эне ошолор менен жакшы болуш керек экен. Ошол мөмөсүн аябай жакшы көрөт экен, балдардын жакшы болгонуна, талант ачылганына, эл жетекчиликте жетекчи болуп калабы. Ошол кесиптерде ата-эне эгер ошолор менен аралашса, чыгармачылык иштер менен аралашса, эл жакшы болот экен да. Ошо балдар менен иштеп коюш керек экен, бул эң негизгиси, биринчи тема. Ыраазычылык билдиребиз агай. Балдар, кыргыздын балдары жакшы өссүн. Сизге кошулам. Мен бүгүнкү күндө мен өзүм китепканачылардын баарынын майрамы менен куттуктайм, балдар китепканачы. Ушул китепканачылардын ден соолуктары чың болсун, ушу балдар менен көбүрөөк иштесин. Бүгүнкү күндө идея көп, китепкананын балдары именно Ташмияшев китепканасынын рейтингин өстүрүү боюнча идеялар аябай күчтүү. Ошол идеяларыбыз ишке ашып, аябай чоң проекттер менен иштешти каалайт элем мен китепканачылардычы. Сизге да рахмат. Сизге да чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз Эжеке агай, дагы бир жолу. Дагы да болсо, бул кичинекей балдарыбызга арнап атайын мыкты жомокторду жаза бериңиз дейбиз агай. Эжекебиз дагы да болсо мыкты китептеги атайын кичинекей балдарды китепканага тартып, алардын китеп окуу жөндөмдүүлүгүн дагы да болсо арттырыңыздар дейбиз. Ыраазычылык билдиребиз студиябызга келип пайдалуу маек курганыңыздарга. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү, режиссер, сатирик, жомокчу Токтор Шабыкеев агайыбыз, ошондой эле Ош облустук Ташмияшев атындагы балдар китепканасынын директорунун орун басары Жумагүл Калмурзаева эжекебиз болду. Биз болсо берүүбүздү алдай карай улантабыз.